Өзбекстан кыргызстандыктарга достук чек ара бекетин ачты. Буга чейин карапайым эл телеграмма менен гана каттап келишкен. Эми андай чектөөлөр болбойт. Башкача айтканда, ар бир жарандын өздүгүн аныктаган паспорт аркылуу каттап турса болот. 6 сентябрь күнү достук бекетинин ачылыш салтанатын алдын ала билген жашоочулар бул кубанычтуу кабарды жерден көрүү үчүн топтолуп, расмий бийлик өкүлдөрүн күтүп турду. Ош шаарына жакын жайгашкан көзөмөл пункттун ачылышына Кыргызстан тараптан вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зелалиев, Жогорку кеңештин депутаттары Искендер Матраимов, Айнура Алтыбаева, өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Таалайбек Сарбашев, Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев жана башка бийлик өкүлдөрү катышты. Анда өзбекстандык бийлик өкүлдөрү да болду. 15 жылдан бери мына бардыңыздар көбөстөр. Ушул жерде биз өтө албай калдык эле. Ар кандай маселелер менен. Эми мына бүгүнкү күндө толук кандуу ачылып, тарыхый күн болуп турат. Бул туура эмес болчу. Бул өзбек калк, кыргыз калк, ушул жерде жашаган калк биз тууганбыз. Өмүр бою тууганбыз, өмүр бою ушул жерде жашайбыз. Ошондуктан бири-бирибизге эркин кирип, эркин чыгып жүргөнүбүз бул замандын талабы. Бул боло турган нерсе болуш керек. Дайыма ушундай болуш керек. Башка дагы пограничный пункттар ачылат мындан ары. Биз эки шаар, Ош шаары менен Андижан шаары соода экономикалык мамилеге, маданий, гуманитардык мамилеге келишимге кол койдук. Мындан ары Кудай буйруса эки эле шаар эмес, эки мамлекеттин достугуна жаңы кадамдар ачылды. Президенттерибиздин тапшырмасы каттуу болду. Мына буга чейинки жаралып келген көйгөйлөр мындан ары Кудай буйруса болбой. Чек арадагы бардык тоскоолдуктар жоюлуп, 15 жыл эл кандай жашаса, ошондой эле калыпта эки өлкө алакалары жакшыраарын айткан Анжан облусунун акими Шухратбек Абдрахмановду жергиликтүү эл колдоо алды. Канака маселелерибиз болот болсо, хаммасыны кандай маселе болбосун бардыгын бир айдын ичинде чечебиз. Бизге муну Өзбекстан президенти талаш жараткан маселелердин баарын чечкиле деп тапшырма берди. Эң жакшы жетишкендигибиз мына азыр посттордун ачылышы. Телеграмма деген түшүнүк жок болду. Телеграмма деген азыр айтты, телеграмма деген балады юкалышы. Кудай кааласа. Бекеттин ачылышына арналган салтанат Өзбекстан тарапта уланды. Ал жакта миңдеген адамдар чогулуп, майрам шаң менен уланып, жогорку деңгээлдеги даярдыкта ыр бийлердин коштоосунда кыргыз делегациясы тосуп алынды. Коңшу мамлекет бул саамалыктын урматына жакшы ниетте курмандык чалышты. Андан соң шатырата кол чабуулары менен элге чек аранын ачылышы тууралуу маалымат берилди. Ушу кубаныч, сүйүнүчүңүздөр кут болсун. Ушул кубаныч, сүйүнүчтөр ушу эки элдин ортосунда дайыма болсун, түбөлүктүү болсун. Эч качан эки элдин ортосунда жамандык аралабасын. Биз эки эл тарыхта дайыма бир болуп жүргөнбүз. Базарыбыз бир болгон, той тамашабыз бир болгон. Мына эки элди эч качан эч ким бөлө албаган тарых өзү тастыктап турат. Ушул катташыбыз, ушу байланышыбыз дагы бир жолу Алла Тааладан жараткандан тилейбиз, түбөлүктүү болсун. Сөзгө чыккан Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев эки өлкөнүн мамилеси жакшыргандыгына кубанып 5 сентябрь күндө Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери 15 жылдан бери эки элдин көйгөйү болуп жаткан чек ара маселесин 15 мүнөттө чечкендигин белгилеп, бул күндө достуктун жана ынтымактын күнү болсун деп билдирди. Саламатсыздарбы, урматтуу Өзбекстандык кадырлуу достор, аталар, ажарлуу энелер, достор, карындаштар. Бүгүн эки эл үчүн чоң майрам. Эки эл үчүн 5 сентябрды Кыргыз-Өзбек достук күнү деп белгилесек болот. Кече расмий визиттин алкагында
iki memleketimizin prezidentinin жүргүзгөн тура саясатынын негизинде 15 жыл деп коеюн. 15 жылда элдин биринчи көйгөйү болгон маселеге 15 минутада точка коюлду. 5 сентябрь күнү Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Бишкекке 2 күндүк мамлекеттик сапары менен келип, аны мамлекет башы Алмазбек Атамбаев тосуп алган. Эки президент көп жылдан бери чечилбей келген чек ара боюнча келишимдерге кол коюшкан. Бул чечимдерде карапайым эл кубаттоодо. Бүгүн мына бизде аябай чоң майрам. Бүгүн биз өтө кубанычтабыз. Бүгүн биздин жүрөгүбүздө ушунчалык кубанычыбызды чексиз билдирип, силерге мына бүгүнкү майрамыбыздын мына көрүнүштөрүн жүзүбүздөн көрүп турасыздар, биздин кандай бүгүн кубанычтар экенбиз. Бүгүн биз эң бактылуу күнүбүз. Баары эл дос, бири-бири эки дос туугандарыбыз баары Кыргызстанда. Ошого бара албайт элек. Мына жолдор ачылды, бүгүнкү күн тарта жазылды. Баарыбыз кубанычтабыз. Juda katta gaplar bo'ladi. Bu gaplar amalga oshsin. Doimo do'stligimiz bardavom bo'lsin. Bir-birimizdan hech qachon orinmay, doimo yuzimiz yorug' yursin. Biz juda ham xursandmiz. Shu Andijon xalqi, Xo'jaobod xalqi juda ham xursandmiz. Chunki o'zimizning O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovich Qirg'iziston prezidenti bilan hamkorlikda kelishuv bitimiga qo'l qo'yilgan ekan. Biz bundan juda ham xursandmiz. Чек аранын ачылышы менен соода сатык жакшырып, ишкердүүлүккө тоскоолдук жаралбайт. Эки өлкө ортосундагы талаш тартыш жолго коюлат. Маалыматка ылайык, эки өлкө ортосундагы талаш жараткан чек аралардын 85% бүткөн. Ага эки өлкө президенттеринин салымы чоң. Чек ара маселелери толук чечилери күтүлүп жатат. Ага улай эле келечекте Андижан Ош-Кашкар автоунаа жолун куруу планы бар. Мындан тышкары темир жол каттамын ишке киргизүү маселеси да каралууда. Соодада, экономикада жол кенен ачык. Мына кечеги күндөн баштап Өзбекстанда уже валютага уже конвертацияга уруксат берилди. Бул деген нерсе биздин бизнес чөйрөдөгү жарандарыбызга бир нечелеген жеңилдиктерди түзөт, Кудай буйруса. Мына Шавкат Миромоновичтин дагы, Алмазбек Шаршеновичтин дагы ою ушул багытта бир жерден чыгып атат. Биргелешип иштегиле деп атат. Biz deyt, el üçün, uşul öndürüşçüler üçün жақшы мындай bir ыңгайлуу шарттарды түзүп берели дейт. Ал биздин милдетибиз деп мына президенттерибиз айтып атат. Эгерде ошого тоскоолдук кылган бир күч органдары болобу, бөлөк органдар кандай чыга турган болсо, алар мыйзам алдында жооп. Чечилбеген маселе болбойт. Мына сүйлөшүү жолдору менен, мындай достук жол менен мен айтып атпаймынбы, мына 15 жылда чечилбеген маселелер кече 15 мүнөттө уже точка коюлду. Кудай буйруса, чечилбеген маселе болбойт. Бардығы чечилет. А бул эки президенттин мындай бир ошого кылган аракети. Расмий чек арадагы тоскоолдуктар алынган соң жарандар чек арадан өздүгүн аныктаган сыртка чыгуучу паспорттору менен гана өтүп жатышат. Ага ишенип-ишенбей турган карапайым эл кубанычта. Азыр паспорт менен өттүм. Азыр паспорт менен өттүм. Жолдор ачылып, ынтымак болуп калгандыгына өзүмчө кубанып жатам. Интипакчылык болуп, чек арадан шу Бишкек аркылуу өтөрдүм. Мен баштагы жылдары Өзбекстанга кириш үчүн Бишкектен өтчүмүн. Эми азыр чек арадан өтүү жеңил болуп калды. Паспорт менен гана өтүп жатам. Жалпысынан Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда 15 чек ара бекети бар. Анын 11-и автоунаага ылайыктуу жол, 4-өө темир жол. Бүгүнкү күндө автоунаа бекеттеринин 3-өө ачык, калганы жакынкы күндөрү ачылышы күтүлүүдө. Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча көп жылдык тыныгуудан соң тарыхый чечимдер кабыл алынып жатат. Белгилей кетсек, Кыргыз-Өзбек чек арасынын узундугу 1378 чакырымга созулат. Анын 320 чакырымы тактала элек. Эки өлкө президенттери чек араны быйылкы жылдын соңуна чейин делимитация жана демаркациялоо иштерин толук бүткөрүүгө камынууда.